Республикасының президенті Жапаров Садыр Нұрғожаевич. Бүгін парламентте 7-ші чакырылыштагы жогорку кеңештин 1-ші сессиясын жыйынтыктоочу жыйыны болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышып, мыйзам чыгаруу бийлиги катары 1-ші сессия мезгил аралыгында бир топ алгылыктуу иштерди жасаганына токтолду. Эл турмушун жакшыртып, өлкөбүздүн өнүгүшүн шарттай турган мыйзамдарды кабыл алып, эл аралык келишимдерди ратификациялап, жүзөгө ашырып келдиңиздер. Эл шайлаган, элдин атынан келген эл өкүлдөрү катары өлкөбүздүн булуң бурчундагы шайлоочулардын койгон маселелерин, көйгөй жараткан жагдайларын аткаруу бийлигинин астына коюп, алардын мыйзам алкагында чечилишин талап кылып келе жатасыздар. Ошентип башка бийлик бутактары менен ишиңиздер конструктивдүү негизде жүрүп жатат десек жаңылышпайбыз. Аны менен катар президент Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшү үчүн саясий экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу жана элдин социалдык абалын жакшыртууда эл өкүлдөрүнүн салымы чоң экенин белгилеп, жалпы 7-ші чакырылыштын депутаттарын мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ак тилден кызмат кылууну улантууга чакырды. Мен дагы жалпы жогорку кеңештин депутаттары, сиздер дагы эл үчүн, элибиздин бакубат турмуш үчүн кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Менин айтайын деген оюмдун өзөгү өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн саясий экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу жана элдин социалдык абалын жакшыртууда жатат. Буюрса, 7-ші чакырылыштагы жогорку кеңештин шайланып келиши менен бийликтин калган бутактары мыйзам чегинде куралып, өлкөдөгү саясий абал турукташтырылды. Натыйжада бир катар алгылыктуу мыйзамдар баштаган бир топ олуттуу маселелер каралып, кабыл алынып, иш жүзүнө ашып келет. Мамлекет башчысы өз сөзүндө белгилегендей, парламент депутаттары менен эриш арка кызматташуунун натыйжасында салык менен бажыдан түшүүчү каражаттарга катуу көзөмөл жүргүзүлүп, казынага түшкөн пайданын пайызы өскөн. 2021 жылдын алгачкы 6 айында салык кызматынан 47 миллиард сом каражат чогулган болсо, 2022 жылдын 6 айынын жыйынтыгында 68,8 миллиард сом киреше топтолду. Ал эми 2021 жылдын январь-июнь айларында бажы кызматына түшкөн кирешенин көлөмү 20 миллиард сом болсо, 2022 жылдын ушул эле 6 айынын ичинде бажы төлөмдөрүнүн кирешесинин жалпы суммасы 31 миллиард сомду түздү. Аны менен катар өлкөбүздө эң маанилүү болгон энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн 2021 жылы казынадан 3,4 миллиард сом бөлүнгөн болсо, быйылкы жылы 12,5 миллиард сом бөлүнүп берилген. Ал эми мектептерде, медициналык мекемелерди жана башка жаңы социалдык объектилерди куруу башталып калгандарын бүткөрүү үчүн быйыл 13 миллиард сом бөлүнүп, бул сумма 2021 жылга караганда дээрлик 2 эсеге көп экендигин Садыр Жапаров баса белгилеп өттү. Урматтуу депутаттар, биз сиздер менен биргеликте салык чогултуу, бажы төлөмдөрүнөн кирешелерди көбөйтүү менен отуруп калбастан, кумтөр маселесин жолго коюп, мыйзамдаштырып, жалпы бюджетибизге кошумча киреше булагын пайда кылдык. Анын негизинде коомчулуктагы эң негизги 3 кесиптин ээлеринин, мугалимдерибиз, дарыгерлерибиз жана маданий кызматкерлерибиздин айлык акыларын эселеп көтөрүүгө жетиштик. Буга чейин да айттым элем, эми дагы баса белгилеп кетейин. Калган тармактагы бардык кызматкерлердин эмгек акыларын Кудай буюрса, алдыдагы 1 августтан тарта көтөрөбүз деген конкреттүү пландарыбыз бар. Кудай буюрса, бардык тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин айлыктарын 1 августтан баштап көтөрөбүз, мугалимдердикиндей кылып. Президент демократия принциптерине жамынып алып, жогорудагыдай киреше булактарына ар кандай негизсиз сын пикирлерин айтып, саясий упай топтоого далалат кылган айрым саясатчыларга кайрылып, бардык маселени биримдикте чечүүгө чакырды. Демократия шартында албетте атаандаш пикирлердин болушу зарыл, ал тургай ошондой болушу керек. Эл өкүлдөрүнүн тарапташтарынын койгон маселе талаптары көчөдө сүйлөнбөй, парламенттин ичинде адистердин катышуусунда талкууланып, жыйынтык чыгарылып жаткандыктын өзү эле өлкөбүздүн туура багытта, түз жолдо бараткандыгынын белгиси деп айтар элем. Дүйнө агымы өтө тездик менен өнүгүп жаткан маалда биз саясий талаш тартыштардын, саясий интригалардын ордуна ошол дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калбай, чогуу өнүгүүгө багыт алышыбыз зарыл экенин эсибизден чыгарбайлы. Мындан тышкары Жапаров алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алынган карыздарды төлөө убагы келгендигин билдирди. Мындан улам бийлик бутактарынын, анын ичинде аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ар бир аракети эриш аркак өлкөнү өнүктүрүүгө багытталышы керектигин айтты. Биздин алдыбызда
өлкөнүн сырткы карызын төлөө, каржы булактарын табуу керек деген чоң маселебиз бар. Аны билесиздер. Тагдырдын жазмышы экен, бул чоң көйгөй менин учурума туш келди. Буга чейинки берилген маалыматтарга ылайык, быйыл 23 миллиард сом, эмдиги жылы 25 миллиард сомдун тегерегиндеги сырткы карызды жабуу милдети турат. Алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карызыбызды төлөшүбүз керек. Төлөй албасак, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөнүн беделине шек келтирет. Бирок биз элибизге убада берип, бийлик башына келгенден кийин сырткы карыз сындуу олуттуу маселелерди чечүүгө да чечкиндүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз кажет. Албетте мындай олуттуу маселелерди сиздердин колдооңуздардын астында чечебиз деп ишенемин. Мамлекет башчысы сөзүн жыйынтыктар алдында жалпы депутаттарга эл менен жолугушуу сапарлары ийгиликтүү болуусун каалады жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта иштей берүүгө чакырды. Гүлдана Мумунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.